Өлкөдө эпидемиологиялык абал курч. Илдетти жугузгандар жана андан каза тапкандардын көбү Бишкек шаарында катталууда. Өткөн суткада COVID-19 илдетинен 6 киши каза болду. Алар Бишкек, Чүй жана Ысык Көл облусунун тургундары эле. Экинчи борбор саналган Ошто илдетти жугузуп алгандар буга чейин катталбай жаткан. Акыркы 10 күндөн бери таажы вирусун жугузуп алгандар чыга баштады. Бүгүн дагы Ошто 3 адам ооруну илештирип алганы аныкталган. Ошо балдар жугуштуу ооруларында иштеген бизде врач инфекционист бар эле. Ошондон башталган, ошолор караган ата-энелерге жуккан дагы ошолордун балдары ал жерде лечение алгандар жугулуп, ошолор азыр кичине ошолор көйгөйдү жаратты эле. Азыр эми бага биз мына турукташып калды. Бирок ошолордун мен ойлоп атам, ушу үй бүлөсүндөгү жалпы ошол тыгыз байланышта болгондор сөзсүз түрдө булар ооруш керек, себеби буларга уже жугуп калган. Ошон үчүн ушуларды баардыгын биз жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна өзүбүздүн ошо эпидемиологиялык врачтарыбыз менен барып ошол жерде тактап, ошол жерге ошол үйдүк карантинге алып, ошол жерде наблюдение алып атабыз. Учурда өлкөнүн бардык аймактарында таажы вирусуна каршы эмдөө башталганы маалым. Вакцина биринчи кезекте кызыл зонада иштеген медицина кызматкерлерине жүргүзүлүүдө. Андан соң жалпы билим берүү тармагындагылар, укук коргоо органдары, күч түзүмдөрү вакцинациялоодон өтөрү айтылган. 25 000 доза şu COVID'e karşı Xitay işlep çıkargan vaksina keldi. O bir dozalık inaktivni vaksina. 10 000 dozası şaharga, 15 000 doza o oblasından başka rayonlarında. 29 Mart'tan başta bu o şaharında başladık. İki sesemde açılgan bu filial 1, filial 10'da. Birinci ölçüde bizde mediklarda ahat koyatağız. Bilgende oşa открытиясы менен СМИ Вице-мэр катчысында, координатор катчысында ошондой открытие менен баштады. 29 марттан башталган ыктыярдуу эмдөөдөн ушул күнгө чейин жалпы 2148 жаран эмделди. Кыргызстандын облус жана шаарларында канча адам эмдөөдөн өттү? Статистикадан байкаңыз. Бишкек шаары 350, Ош шаары 349, Чүй облусу 239, Ош облусу 724, Ысык Көл облусу 119, Нарын облусу 310, Жалал-Абад 40, Баткен 17. COVID-19 пандемиясынын жарыяланганына 1 жыл ашты. Бирок анын деми кайтпай Европа, Британия сыяктуу өлкөлөр карантинге жабылды. Кыргызстанда да акыркы суткаларда өлүмдүн саны токтой элек. Ал ортодо Бишкек, Чүй кызыл зонага кирди. Саламаттыкты сактоо министрлиги таажы вирусунун 3-чү толкунун жаралуу кооптулугу бар экенин айтышууда. Андыктан жарандарды коронавирусту алдын алуудагы бардык санитардык талаптарды так сактоого чакырат. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош шаары.